Зайырбек Ажыматов, кайырчы аял. Көчөдө бир кайырчы аял эч ким жок тарапты карап алып, мына бул келе сууну сабып салчы, жоготчу бул жерден, деп кайра-кайра кыйкырып жатат. Кудум көрүмчү менен сүйлөшүп жаткандай. Мага келжиреп жатканын карачы, келип саба, өтүн ал, деп ал бууттанып улам. Жанында бир тентейген мас эркек турат. Аны суулам жакындап бирдемелерди түшүндүргүсү келип жаткандай. Аял ан сайын көрүмчүдөн жанындаганы жазалоону суранат. Мен аялдын абалын түшүндүм. Ооба, анын бул дүйнөдө коргой турган эч кими жок. Тигиге өзүнүн күчү жетпейт. Ал азыр кыялындагы жакын адамынан, мүмкүн күйөөсүнөн, уулунан же атасынан жардам сурапчы. Таң көрүү, жер жамандап барбасын. Бала кезимде аз күнгө өгөй атамдыкында жүрүп калып, ал мас болуп келип, апама кол көтөрө баштаганда, мен да так эле тиги аял сыяктуу ээн жолду карап алып, апа, коркпоңуз, тиги жакта Айдарбек, Нурлан, Даки акелерим келатат, мына, келип калды, азыр эримдин энесин таанытат, деп калп эле жол көтөрүп калаар элем. Өзүмдүн алым жетпейт да. Алар уруулаш агаларым эле. Биз кошуна айылда болчубуз. Чын эле мен аларды канча күттүм. Ошондой учурда келип калса деп элестетчүмүн. Келишкен эмес. Мен бул күнү кайырчы аялды коргогонго бардым. Каршылашы деле тагдырдан жолу болбой калган карыптардын бири экен. Ага муш көтөрмөк белем. Жөн гана ал жерден кетип калуусун сурандым. Ал менден 10 сом алып жолуна түштү. Бешара аял, эмнеге урбайсың? Тепкилеп салбайт белең, коркоксуңар баарыңар, деп кыйкырган боюнча калды. Мен жолдомун.